Бисмилля. Дуа ибадаттың маңызы деген пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Алеме улуу жаратуучу Аллах Таалам Кур'ан-ы Кәримде маға дуа қылғыла, мен сілерге жооп берем деген Ғафир сүресінің 60 аятында. Демек, пендезат өзінің жашоо тарыхында бір доордо Аллах Таалага кайрылып келген. Күнөөкөр адамдар деле жакшылык болобу, жамандык болобу Аллах Таалага мунажат кылып кайрылып келген. О Кудайым деп. Демек, бата илгертеден эле Аллахка кайрылуу, мунажат кылуу, Аллахтан суроо. Эл арасында дагы бата алыш керек. Кимден бата алыш керек? Карыялардан, аксакалдардан, илим билимдүүлөрдөн, тарбия таалимдүүлөрдөн, кадыр барктуулардан балама бата алып берейинчи, жүр бата алып келели деп ушундай бир нарктуу, барктуу адамдарга кайрылып келген. Анткени жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт деген накыл сөзүбүз бар.